Күбайдын Савыр Орозов атына музыкалык мектебинин өнөрлүү окуучулары эл аралык аренада да өз жергесинде да талантын көрсөтүп, ийгиликтерге жетишти. 10 апрелде Түп айыл маданият үйүндө жеңүүчүлөрдү салтанаттуу түрдө сыйлоо аземи болуп, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылып, алар көрүүчүлөргө өздөрүнүн мыкты чыгармаларын таттуулашты. Көп жылдар бою мектеп жетекчилигинин аракети жана демөөрчүлөрдүн колдоосу менен мектеп жаңы ийгиликтерди багындырып келет. 2023 февраль айында окуучулар Татарстан Республикасында өткөн эл аралык музыкалык сынакта алдыңкы орунду ээлесе, көп өтпөй апрель айында Ош шаарында Ош Нуру кароо сынагында да ийгилик менен кайтышты. Мектептин таланттуу жаштарынын бул жетишкендиктери аймактын маданий казынасын байытууга кошкон зор салым катары бааланат. Бүгүнкү биздин кеченин катышуучулары, ата-энелер, окуучулар, музыкалык мектептин эмгек жааматы баардыгыңыздарды бүгүнкү мындайча айтканда байрамыңыздар менен куттуктайм. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаровдун улуттук дем оңго жол жөнүндөгү жарлыгына ылайык быйыл мына ушул Ош шаарында конкурс жарыялаган. Ошол конкурста биздин музыкалык мектептин окуучулары 1-орунду республикалык деңгээлде багындырып келип атат. Окуучуларыбыз баардыгыңыздарга сиздерге ден соолук каалайбыз. Учушуңуздар куттуу болсун, келечегиңер кең болсун. Мындан ары дагы ушундай жакшы байгелүү жеңиштерге ээ болуп жүрө беришиңиздерге биз тилектешпиз. Музыкалык мектептин эмгек жааматына да ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Дагы болсо дагы өзүңүздөрдүн өнөрүңүздөрдү көргөзө бериңиздер, дагы уланта бериңиздер. Мындан да чоң ийгиликтерге жетишели. Ошо. Биздин кичинекей белектерибиз бар эле, ошону даркылап коелу, Чоң рахмат эжелер, агайлар силерге. Биз бүгүн Түп балдар музыкалык мектебинин Татарстан Республикасында өтүлгөн Русский берег конкурсуна окуучуларыбыздан катыштырганбыз. Андан сырткары 1 республикалык Ош Нуру кароо сынагына окуучуларыбыз катышып келген. Ошол жеңиштерибиздин аркасында бүгүн кичине чакан ата-энелерге, анан бизди колдоп, коштоп ушу кароо сынактарга жиберген демөөрчүлөрүбүзгө концерт тартуулап койдук. Окуучуларыбызга ийгилик жана биздин демөөрчүлөрүбүзгө дем күч ар дайым ушундай балдарыбызды колдоп турса, биз ар дайым ийгиликтер жаратып турабыз деп ишенем. Биздин демөөрчүлөрүбүз бул эң биринчиден ата-энелерге ыраазычылык, андан сырткары Түп мамлекеттик администрациясына терең ыраазычылык. Анткени алар бизге ошо окуучулардын костюмдарына, окуучулардын ушу черте турган инструменттерине, аспаптарына чоң колдоо көрсөтүп беришти. Андан сырткары Кум4 Gold компаниясына жана өзүбүздүн жогорку кеңештин депутаты Акылбек Тогузбаевич Түмөнбаевга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай колдоолорубуз көп болуп турса, бизде балдарыбызга дем күч болуп, жеңүү көп болот экен.